Экинчи бөлүм. Эми, боордоштор, эге биз Ыйса Машаяктын келээрине жана биздин чогулуп, аны тосуп чыгаарыбызга байланыштуу өтүнөрүбүз бул. Бизди пайгамбарчылык кылып, же жыйындан сөз айтып жатып, же болбосо кат жиберип, эге биздин кайтаар күнү келип калганын айтты деген каңшаар уксаңар, дал болуп, алдастап, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Эч ким бир амалын таап, силерди алдап кетпегидей болсун. Анткени, эге биз кайтаардан мурун, эң алды Кудайга каршы козголоң башталып, Кудай мыйзамынын каршылашы, ойрон боло турган адамдын жүзү ачылууга тийиш. Ал Кудай делинген же адам баласы табынган нерселердин бардыгына каршы туруп, өзүн алардан жогору коюп, ал турсун Кудайдын ибадатканасында отуруп алып, өзүн Кудай деп жарыялайт. Мунун баарын араңарда болгонум деле эскертип айтып жүргөнүм эсиңердеби? Кудай мыйзамына каршы чыгаар адамды азырынча жогорудан коюлган убакыт саат келгичекти кандай кудурет күч ачка чыгарбай кармап турганын силер билесиңер. Бирок адамдарды Кудай мыйзамына каршы тургузар күч өз жашырын ишин күн мурунтан эле жүргүзө баштаган. Убагы келгенде аны кармап турган күч арадан алынып ташталат. Ошондо Кудай мыйзамына каршы турчу адамдын жүзү ачылат. Бирок өзүнүн кайтар күнүндө эге биз Ыйса аны оозунан чыккан бир илеп деми жаркыраган улуулугу менен кыйратып жок кылат. Мыйзам каршылашын шайтан алып келет. Ал шайтандын кудурет күчүнө бөлөнүп, бардык жалган жышаандар менен шумдуктарды көрсөтөт. Ар кандай адилетсиз иштерди жасап, ошонусу менен апат боло тургандарды азгырыкка салат. Алардын апат болоорунун себеби өздөрүн куткарчу чындыкты жактырбай, андан баш тарткандыгында. Дал ошон үчүн чындыкка ишенбестен адилетсиздикти жактыргандардын баары жазага тартылсын үчүн Кудай аларды жалган нерсеге ишенгендей кылып коет. Ал эми биз, эге биздин мээри түшкөн боордоштор, силер үчүн Кудайга дайыма алкыш айтып турушубуз керек. Анткени Кудай башынан эле силерди өзүнө тандап алып, рух менен ыйыктап, чындыкка ишендирип, куткарылууга жол сызып койгон. Дал ушул себептен ал силерди эге биз Ыйса Машаяк менен кошо даңкталсын үчүн биз жеткирген жакшы кабар аркылуу өзүнө чакырып алды. Ошондуктан боордошторубуз туруктуу болуп, биз силерге сөз аркылуу же кат аркылуу окуткандарыбызды бекем кармангыла. Эми болсо, эге биз Ыйса Машаяктын өзү жана бизге мээримин төгүп, өз ырайымы боюнча бизге түгөнгүс жигер менен үзүлбөс үмүт берген Кудай атабыз силерди жигерлентип, качан болсо да жакшылык кылгыдай, жакшы сөз айткыдай кайрат берип турсун.